Иранда жолуктуу тора эмес салынды деп кудуланган кыз жылаңаштанды. Иранда кыз ички кийимине чейин чечинип, университеттин кампусуна басты. Студент бул кадамга университеттин коопсуздук кызматкерлери хиджабты туура эмес кийген үчүн басынткандан кийин барган. Университеттин коопсуздук кызматкерлери студентти полицияга өткөрүп берген. Ал азыр кайда экени белгисиз. Аны полиция кармап кеткенден бери азыр эч ким байланыша албай жатканы маалымдалган. Милиция кармаган Нурлан Мотоев үй камагына чыгарылды. Бишкекте милиция тарабынан кармалган Нурлан Мотоев үй камагына чыгарылды. Мотоевдин бөгө чарасы 1 ноябрда каралып, тергөөчү келтирген өтүнүч боюнча ал 29 октябрга чейин үй камагынан чыгарылган. Эскерте кетсек, милиция Нурлан Мотоевди улуттар аралык кастыкты козутууга шектеп кармаган. Милициянын маалыматы боюнча Мотоев өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына видео чыгарып, анда Кыргызстандагы бир улуттун өкүлдөрүнө карата жаман сөздөрдү айтып, улуттар аралык кастыкты козуткан. Ал видео боюнча экспертиза дайындалып, анын сөздөрүндө улуттар аралык кастыкты козутуунун белгилери бар деген жыйынтык чыкты. 7-нчи дөрөдөн төрөгөн кыздарыбызга миллион сом Ташиев көп бала төрөгөн аялдарга 2 миллион сомго чейин сүйүнчү төлөнөрүн айтты. Кыргызстанда көп бала төрөгөн аялдарга 100 миң сомдон 2 миллион сомго чейин сүйүнчү төлөп берүү пландалууда. Бул тууралуу өкмөт башчынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Нарындагы бала бакчанын ачылышында билдирди. Иш-чарада ал калктын саны өлкө коопсуздугуна таасирин тийгизе турганын айтып, Кыргызстанда аялдар көп бала төрөшү керектигин сөз кылды. Ташиев көп бала төрөгөн аялдарга сүйүнчү төлөп берүү үчүн өкмөт тарабынан программа даярдалып жатканын, ага канча акча керек болору эсептелип жатканын белгиледи. Ташиевдин айтымында деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан айылдарда, шаарларда жашап, 4 бала төрөгөн аялдарга 100 миң сом, 5-чиге 600 миң сом, 7-чиге 1 миллион сом, 8-9 бала төрөгөндөргө 1 миллион сом, 10 баланы жарык дүйнөгө алып келген энелерге 2 миллион сом төлөө пландалууда. Ташиев 6 бала төрөгөндөргө канча акча төлөнө турганын айткан жок. Бул биздин акчабыз ашык ашчылык менен жасаган жокпуз. Бул биздин орусча айтканда вынужденная мера. Ушу балдарыбызды, келиндерибизге аз болсо дагы жардам берели. Мына келиндерибиз айтып атпайбы? Макул биз төрөйт элек, бирок бала чаканы бага албай калып атабыз. Бизге болсо пособие. Перуда футболчуларга чагылган тийип бирөө каза болду. Перуда футболчуга чагылган тийип ал алган күйүгүнөн улам каза болду. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышты. Окуя Перунун Хуанкайо шаарында өткөн Ювентус, Белависта жана Фамилия Чиокко клубдарынын беттешинин 23-мүнөтүндө болгон. Беттеш учурунда катуу жамгыр жаагандыктан команда оюнчулары талаадан чыга баштаган. Дал ушул учурда чагылган 35 жаштагы коргоочуга тийген. Оюнчулар ооруканага жеткирилген, бирок чагылган тийген коргоочу Дела Круз Меза каза болгон. Чагылган түшкөндө коргоочунун жанында болгон дарбазачы жана башка оюнчулар катуу күйүк алышкан.